больницасынын бир жак жагы такыр эле каралбай калган, кээ бир кабинеттер кир, тазаланган эмес, врачтар жок. Врач жок. Анан больница өзү чоң, аябай. Мен сиздерге ачык эле айтайын. Бул Ананьево айылындагы аяктын больницасы чоң болчу убагында. Бүт бар болчу. Азыр деген эчтеке жок. Мынакей жаштар Камчы деген жаш төрөгө бар ошол айылда. Ошол камчы ошол маселени көтөрүп чыгып, ошол бүт ичин тазалап, пактап, сындашып, мектепти деген мектептин спорт залын жана дневной стационарный эмени ачты. Жаштар деген кровать, эмне болсо элден чогултуп алып барып коюшту да. Мен абдан ыраазы болдум ошолоргочу. Пожалуйста, бул Ананьево айылында жаштар бар экен, жаштар уюму бар экен. Иш алып барыш керек да. Мындай сөз айтып, анан келип алып бияка давай отчет бергиле деген туура эмес. Эң биринчи биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Отчет болсо жакшы да. Эми жок, жакшы. Анын акчаны сурап ачпай, акчаны требовать. Бирок өзүбүздөн башташыбыз керек. Ар бир ишти, ар бир жумушту отчет берет ага. Отчетту биз берчү жерге беребиз. Анан акчаны эмнеге сурашат? Коомдорго дагы берет отчетту. Элден чогулган акчаны деген эмне болот? Агай турабы? Эмне болот? Каяка жөнөтүп атат? Отчет бериш керек. Берет. Чөнтөккө салып сурасаңыздар, талап кылсаңыздар берет отчет. Беш башыбыздардан берет. Айыл өкмөт деген жаштар менен дагы чогуу иш алып барсаңыздар. Сураныш да сиздерден. Эми жаштар төрагасы бар болуш керек, бул эмеде. Бар экен депутат жана. Болсо ошо чогуу иш Мамагулов деген бала экен. Демек Алиш. Мынакей эмеде мен ушу Ананьевонун тургуну болгондон кийин, Ананьеводо түбөлүк кала турган болгондон кийин деп айыл өкмөткө деле силерге сылык кирдим. Баардык нерсе сылык кылып аткам. Болгон көйгөйлөрдү тышка чыгарбай аткам. Койчу эми айыл жергеси өзүбүздүн айылды уят кылбайлычы, айыл өкмөт эме кылбайлычы депчи. Эми ушу эмеде мен ушунча жаштар уюму деп канча жаштар уюму жүрөт. Мен ишенесиз, мен азыр мыйлагым келип атат. Силер ойлоп калбагыла, байке айтты деп. Мага аксакалдар келишип, кенже токтой турчу деп көчөдөн нормал кайрылышты. Аксакалдар сага жете албай атканбыз, үйүңө барсаң эле таппайбыз. Мына карачы, бу ушундай көйгөйдө больницаны эмне дегенде 5 айыл өкмөт келет. Мына аксакал 5 аксакал адам чогулуп келди мага. Келип айтышты. Ушу больницаны андан көрө ушундай жагдайда бүт бар жардам берип аткан убакта ушу больницаны элге ылайыктуу кылып алып алганын ордуна мынакей 10 миллион келсе, ушинтип главврачты барып алышып, коркутушуп келе миллионду дешиптир. Бул эмне деген ушундук аксакалдар да жаштарга сөз айтат деди. Бул эмне деген жаштар уюму? Же карыларды көзгө илбесе, же айыл өкмөттү көзгө илбесе, эч кимди көзгө илбесе, бул эмне? Эмне деген жаштар уюм бул? Силердин күчүңөр жетпесе, айыл карылардын күчү жетпесе, менин күчүм жетет. Мен буга сөз берем. Пусть мени көрүп болсо, үйүм өрттөп кетет. Кече бир айтканда, кенже катуу кетпесеңчи, үйүң өрттөп кетет. Сени бирдеме кылып коет деген жок. Мен элим үчүн өлүп берсем да эчтеке эмес. Потому что эмне үчүн мына ишенесиң, бүйөм мен. Айыл өкмөттөр, ар бир айыл өкмөт кирбөлдө мен опка өрүктү бүт. Отчетпен чыгырачат бизичи. Элет көйгөйү келгилечи. Аз мененче сүйлөп кой. Элет көйгөйү келгилечи, көргүлө деп бизге отчет берет. Биздин Ананьево Керсейгенчи. Айтсаң да угушпайт. Билеген 5 айыл өкмөт кайрылган жерде обсервация жок. Базор бекилип турат. Жаштар уюмуна кайрылса, кенжеже даярдап коңуз, бирок бек. Эмне кереги бар даярдап коюп бек турганыңардын? Эмне кереги бар дары элге мына өлүп бараткан эмне деген адам өлүп калды азыр мына. Ал кимден? Биздин шалактылыгыбыздан. Ар бир айылдын жаштары, ар бир айылдын элдери ушу элин сактап калды. А биздин Ананьево сактап кала алдыкпы? Мына четинен өлүп атат. Чөнтөктү акчага салып алып, чөнтөктү жыргап, машинеден минип алып жүрөбүз жаштар. Не кереги бар? Мен бектиңерге айтам аны. Айыл өкмөт, мына кече бардым деди жерде душ иштеткен апанын үйүнө. Азыр видео снимакты көргөзөм. Мына карачы 4 жылдан бери силерге арыз жазыптыр. Бир ответ болбоптур. Баарыбыз ушундай апа. Мен кече ыйладым, ошо жерден ыйлап настроением бузулуп, эмне деген шундук бул? Эмне мына биз канча мына карачы көрүштөндө жалаң ооруп мен өлөм деген адамдар жатат. Помощь албай. А мен деген жашоо турмушта жашагандар помощь алып атат. Мен бүт список бар эми менде. Бүт чыгарам эми. Эме да кенже
бүт элдин ортосуна. Эл кайрылып айыл өкмөттөргө. Айыл өкмөттөр кайрылганда деген 15 күн ичинде деген ошол ким кайрылса 15 күн ичинде жооп алыш керек э. 14 күн ичинде туурабы? Анан кийин жооп албаса бул кандай? Өйдө жака чыгап жооп албаса. Мына мен ушу биринчи карантиндер ушу больницаны мен койбойм ушу больница. Мына карачы, заманбап больницабыз бар. Же врачтарыбыз жок, же аппараттарыбыз жок. Ай мен ушу мына жаштарга айтыптыр. Мен аппарат алайын депчи. Аппарат алса элибизге жакшыдай. Мына көрүнө албай чолпон тага баратабыз. Элдер чолпон тага барып обед болуп калат турабы? Кайра келип атышат көрүнө албайчы. Эч көрбөйт. Чолпон тага жалдырабай, эки жакка жалдырабай, бүт условияны өзүбүз түзүп алсак болобу? Эл үчүн. Эмне үчүн андай болбойт? Кайда патриоттук сезим кайда биздин анайын жигиттеринде патриоттук сезим кайда? Аял баш таң калып атат болушкан керек. Энже бул эмнеге? Же зарплата албаса, же иштеке. Менде патриоттук сезим ойгонуп атат. Мен жашоомдо көп кыйынчылык көргөм. Я не хочу элдер ошо мен көргөн жашоону, жалгыз бой энелер мен көргөн жашоону көрүшүн мен каалабайм. Мен ошол үчүн жүрүп атам. Силерге азыр бүт көпчүлүккө таң калыштуу болуп атат болчу, келинчегим эмнеге жүрүп атат? Мен просто жашоомдо кыйынчылыкты көп көргөм. Демекчи азыр неме жанагы бир ат кимеде? Больницада жаткан турбайбы? Ошого ким болчу? Ким эле Алмазбек. Мырза президент чалбайт менен. Ко